Сагынбүбү Келгенбаева Көк Ирим айылынын тургуну. 2 баласын жалгыз тарбиялайт. Ал Макмал Голд компаниден кайтарымсыз түрдө бал челектер берилген. 100 үй бүлөнүн бири болчу. Карпат жана Каринка бал аарыларынын экинчи жолку түшүмүн жыйнап жаткан кези. Аны сатып, үй бүлөсүн камсыздаганга жете турган каражат таап жатканын белгилейт. Мен Көк Ирим айыл өкмөтүнүн тургуну Келгенбаева Сагынбү. Ошол Макмал Голд компаниясынан жардамга берилген 10 яшик. Жалгыз бой энемен, балдарым 2 балам бар, алар менен иштешем. Жакшы болуп атат. Биринчисин тартып алгам, экинчисин буйруса азыр тартып атам. Буйруганы көрөбүз. Ушул компанияга рахмат. Иштерине ийгилик. Бизге дагы ошол компаниядан ушинтип айыл жергесине бүт баарына 14 кишиге таркатып берген. Баары тең иштеп атат, бош керек. Өзүмө жооп берем, иштеп атабыз. Жакшы буйруса. Сагынбүбү Келгенбаевага белек катары берилген бал челектер Макмал Голд компаниден 5 айыл өкмөтүнүн жашоочуларына таратылган. Тизмени айыл өкмөтү социалдык абалына карата түзгөн. Бал долбоорунун алкагында 1000 ары, 10 даанадан 100 үй бүлөгө бөлүнүп берилген. Жалпы баасы 9 миллион сомго тете. Бул аймакта айрыкча мал багып сатуу жана бал чака менен алектенгендер көп. Мына ушундан улам элдин суранычы менен мал союучу жай куруу маселесин Макмал Голд компани колго алган. Инвесторлор цехти иштерин ушул жылдын январь айында баштаган. Мында этти кайра иштетүү да пландалууда. Бүгүнкү күндө Макмал Голд компания тараптан Тогуз Тору районунда курулуп жаткан убойный цех курулуп бүтүп калды. Основной каркас, основной зданиялар курулуп бүттү. Ички обделкалар калды. Кудай буйруса 15 айга чукул объекти бүтөт. Заказчик Макмал Голд компания тараптан убойный цехти жакшыртуу боюнча дагы проекттерин киргизип атат. Ошолор Кудай буйруса ишке ашат деп ойлойм. Долбоорго ылайык аталган жай жабдыктар менен камсыздалып, бардык шарты түзүлмөкчү. Алгачкы жолу райондо жараксыз мал этин көмүүчү бассейн курулат. Долбоорго 38 миллион сом жумшалмакчы. Анын 15 миллиону коротулду. Ошондой эле Макмал Голд компани бетон чыгарган мобилдүү завод курду. Мында өндүрүлгөн бетон жогоруда аталган долбоорлорду ишке ашырууга пайдасы тиери бышык. Макмал комбинаты Тогуз Тору районунун бюджетине алгылыктуу киреше алып келүүдө. Салык, социалдык курдуу бардык төлөмдөр 2019 жылдан бери үзгүлтүксүз, кечиктирилбей өз убагында төлөнүп келет. Кирешесинин 2% жергиликтүү инфратүзүмдөрдү жакшыртууга, 2% өз каалоосу менен төлөөгө бөлүнүп келет. Мындан тышкары райондук фондко Макмал Голд компания 20 миллион сом берген. Аны бөлүштүрүүгө Тогуз Тору райондук администрациясы укук алган. Макмал Голд компания ишканасы 2019 жылдан бери иш алып барып келип жатат. Масон груп компаниясы тендерден утуп келип Макмал Алтын Голд чакан ишканасы түзүлүп, ушул комбинат ишке берилгенде, ошондуктан 2019 жылы иштегендиктен быйыл 2021 жылы май айында экинчи линиясы, кошумча линия жумушка берилип иштеп жатат. Ошону менен бирге эле экинчи линия ишке киргендигине байланыштуу алтын өндүрүү дагы 2 эсе 3 эсеге чейин көбөйүп, буюрса алгылыктуу иштер алып барылып жатат. Ошол биздин компанияда азыркы күндө 500ге жакын жумушту эмгектенет. Ошону менен токтоп калбастан Макмал Голд компаниясынын келечектеги чоң проекттери бар. Маселен, мисалга алып келсек, Макмал кенинде карьерде 2,7 тонна, башкача айтканда 3 тоннага жакын таза алтын бар. Ошону иштетүү планы бул проектиде проекттер өтүп, иштетүү алдында турат. Өзүңүздөр көрүп отургандай, кошумча дагы ишканалар ачылып, эт иштетүү, кайра иштетүүчү, цементти иштетүүчү кошумча ишканалар ачылып берилүү алдында турат. Кошумча ишканалар ачылуу менен бирге эле кошумча орундар да түзүлүп атат. Буюрса жумушчулардын 99% жергиликтүү калктан тартылгандагы 1%га жетпегени Кытай жарандары болуп эсептелинет. Андан сырткары биз дагы бир айтып кетүүчү жагдай бул буга чейин колдонуп келген Сиан кошулмасы колдонулбастан бүгүнкү күндө Синчан реагенти колдонулуп жатат. Анын иштөөсү мурункудай эле ошо эритүүсү Сиандыгыдай эле эриткени менен биздин саламаттык сактоо министрлигинен тыянак келген. Бул өтө уулуу заттарга кирбегендиктен бул азыркы күндө өндүрүштө иштеп жаткан көп коопсуздукту жарата бербейт да. Ишкананын планында заводдун ишин жакшыртуу максаты бар. Ал эми инвесторлордун алдына койгон негизги тапшырмасы айыл тургундарына социалдык жардам көрсөтүүнү улантуу.
Гүласыл Калыкова, Иният Эргешова, ЛТР.